Өтө билимдүү киши. Чоң кызматтагы киши. Мен аны билген эмесмин, менен улуу болчу. Чогуу 3 күнгө дааватка чыктык. Дааваттан келдик. Келип анан 3 күндөн кийин үйгө кетиш керек да. Бул үйүнө кетпейм де. Эмне бирок аябай таасирленди ал. Биринчи жолу чыгылышы динден узагыраак киши экен. Аябай таасирленди. Көзүндө жаш дем айтпаган. Анан биз эми эреже боюнча кетиш керек эми. Жок. Мен үйгө барбайм. Чоң киши айтса кызыкчатай болот экен. Мени дейт ошол дагы бир 10-15-20 күн ушундай жокпу дейт. Жөнөтүп бербейсизби дейт. Андай бизде жок дедим мен. 40 күн бар эми, бирок 40 күндүк аякта бар, аякта жок кандай. Десем ачылып кетти. Нар жагында ичиндеги дартын айтты да. Бул казино ойнойт экен. Үйүн курутуптур да. Туугандарын тияк-биягына курутуптур. Анан чыга албайт экен да. Корком дейт, барсам кайра ошо кайтып кетемби депчи. Ошон үчүн баргым келбей атат дейт да. Азыр мен чөйрөм кайра тартып кетет дейт да. Мен азыр сезип турам, мен өзүм туруштук бере албаймын дейт. Ошон үчүн кеткиси келбей көзүнө жаш чыгып ыйлап атат. Мен жөнөтөм. Ана бир жерде оюмча мен жалган айтпасам, бир жерде 40 күндөн кишиге 10 күндө, 15 күндө аркасынан бир нерсе кошконбуз да. Бул жерде карачы бул. Үй бүлө бар. Дуа кылып, аракет кылгыла, сабак, үйдө таалим, зикир, түшүн